Салам достор, бүгүн биз сиздер менен Audi Q7 мен жактырган джип машинасын обзор кылабыз. Өзүңүздөр билгендей Audi бул марка, бул компания көптөн бери элдин кызыкчылыгына жаккан машиналарды чыгарып, элге таанылган компания. Audi Q7 боюнча сөз кыла турган болсок, 2005 жылы сентябрдан баштап чыга баштаган Германияда. 6 цилиндр болуп дизель менен чыккан жана 8 цилиндр болуп бензин моторлор менен чыккан. 2006 жылы 3.6 объемдогу 6 цилиндрлүү бензин мотор менен чыккан. 2007 жылы болсо 4.2 объем менен V8 TDI деген мотор менен чыккан жана 2008 жылдын аягы дизель V12 деген моторлор менен чыккан. Бардык чыккан моторлор бул 6 ступенден турган автомат коробка менен чыгарышкан. Бул машиналар Европа тарапта аябай бааланган. 2013 жылы Кошмо Штат Америкада аябай бааланган жана Канада шаарында. Audi Q7 эки поколенияга бөлүнөт. 2005 жылдан 2015 жылга чейин чыккан. 3.6 объемдогу мотордун күчү 280 аттын күчү, 2.4 литрдеги объемдогу мотордун күчү 350 аттын күчү. Узундугу 5 метрден ашат, туурасы 2,5 метрге жетет. Бийиктиги болсо 2,5 метрден ашат. Audi 7 чоң размердеги кроссоверге кирет. 2006 Audi Q7ге кызыккан адамдар көп болуп, өзүнүн классында Audi Q7 дүйнө жүзү боюнча экинчи орунда туруп калат. Бул чоң размердеги кроссоверлер 4 VD, 4 дөңгөлөгү тең тартат. 2007 жылдан баштап чыккан 3.6 объемдогу моторлор менен. Плюс жагын айта турган болсок, бул машина аябагандай жакшы деңгээлде комфортный. Узак жолдордо жана тоо ташка аябагандай мыкты өзүнү көрсөтүп бере алат. Динамикасы болгонуна байланыштуу аз расход кылат. Айда бара жатканда кыйчылдаган, чыкылдаган звуктар угулбайт. Абдан мыкты, үй бүлөлүк, комфортный машина. 8-10 саат жүрсө деле бел талып оорубайт. Мындайча айтканда жумшак. Машинанын ичинде олтурган кезде сырттагы ызычуулар угулбайт. Мотору абдан жакшы тарткан машина. Орусча айтканда надежный машина. Шаар ичине дагы, сырт жакта дагы узак жолдордо мыкты деңгээлде өзүнү көрсөтө алат. Заманбап стилде чыккан, качествосы абдан мыкты машина. Жана албетте сырт жагынан дагы, ич жагынан дагы бүт бар жогу кооз көрүнгөн машина. Фаралары жакшы жанат. Салонунун ичи болсо абдан чоң. 7 адамга чейин кеңири батат. Багажник жагы дагы абдан чоң, көптөгөн жүктөрдү салып жүктөсө болот. Сиденьялары богатый болуп көрүнөт. Мотор жагын айта турган болсок, бензинди аз жеген, мыкты, күчтүү машина десек жаңылышпайбыз. Пневмодвигатель, тактап айтканда энергиясы күчтүү мотор. Дизель мотордогу Audilер дагы мыкты. Музыка сүйгөн адамдар үчүн музыкалары дагы, колонкалары абдан жакшы. Спортивный кроссовер деп койсок дагы болот. Башкарганга оңой. Ходовой жактары дагы бекем. Жерден бийик. Дегенкиси көптөгөн адамдарга жаккан, жүрөгүнө жакын машина. Минус жактарын айта турган болсок,
Албетте бир аз кымбатыраак. Ремонт кылдырган учурда кымбатыраак ремонт кылат. Жана запчастарын дагы табыш кыйыныраак жана кымбатыраак. Жана башка майда чүйдө проблемалары болушу мүмкүн, бирок машина жаңы болгондуктан, заманбап болгондуктан азырынча абдан көп эмес бул машиналардын проблемалары жана минус жактары. Дизель мотордогу Audilер бир аз шум болушу мүмкүн моторунан, бирок ал коркунучтуу эмес. Бул машина бир аз бензинди көп жейиши мүмкүн, анткени 4 дөңгөлөгү тарткандыктан, бирок башка 4 дөңгөлөгү тарткан машиналардан караганда аз жейт десек болот. Машиналарды чыгарган заводдор чынында эле машиналарды мыкты кылып чыгарганга аракет кылат жана чыгарышат, бирок сатып алган ээлеринен зависит машина келечекте кандай абалда болуп калышы. Ошондуктан эгерде сиз Audi Q7 кроссоверин үй бүлөлүк машинаны алгыңыз келсе, алсаңыз болот. Бул машина кээ бирки японский машиналарга караганда арзан жана мыкты, жана жаңы десек болот. Достор, эгерде видео сиздерге жаккан болсо, пайдалуу болгон болсо, лайк басып, подписка болуңуз. Кийинки видеолордо көрүшкөнгө чейин саламатта туруңуз.